Жогорку кеңештин Атамбекен фракциясынын депутаттары Баткен областынын Кызылкыя шаарында эл менен жолугушту. Элекүүлдөр фракция лидери Өмүрбек Текебаев, Сайдулла Нышанов, Бактыбек Калмаматов, Буланбек Нуркулов, Наталья Никитенколор баштаган топ алгач Кызылкыя шаарында жайгашкан Түштүк Кызылкыя цемент заводунун коррупциялашкан көрүнүштөрүнө баам салышты. К сожалению, закон отменен. Мы написали другой закон, тогда вы просто в нашем отсутствии, возможно, закон прошел, не заметили, да? Из налогооблагаемой перечня вывели сырье для стройматериалов, в том числе для производства цемента, термальные и минеральные воды. И мы обратно получаем. Если вы не обратили отсутствие такого закона в оплате, это хорошо. Атамбекен фракциясы ар тараптан коррупция менен күрөшүп келүүдө. Алар мамлекеттик чиновниктердин коррупциялашканына каршы күрөш жүргүзүү менен гана чектелип калбастан, эри ишканалардын жетекчилеринин коррупциялык көрүнүштөрүнө каршы күрөш жүргүзүп башташты. Бул күрөш ийгиликтүү болсо, көптөгөн цемент жана башка товарлардын баасы арзандап, элге бир топ жеңилдик болот. Мына ушундай багытта Түштүк Кызылкыя цемент заводунун директоруна бир топ суроолор менен кайрылышты. Например, в Канском цементном заводе любой не может купить цемент. Любезно тебя могут включить и поставить в очередь, твою очередь никогда не дойдет. Есть отдельные люди, которые покупают, особенно в сезоне, когда цены поскакивают 1,5-2, иногда 2 раза, и они зарабатывают там огромное количество денег. Если даже 30%, да, если они зарабатывают, ваш объем в прошлом году было почти 4 миллиарда. Ну, мы продали 700 тысяч тонн, 702 тысячи. 700 тысяч миллиарда. Почти по 5. 700 по 5 тонн? Около 3. 7,5. Ну, грубо говоря, 5 тысяч за тонну. Если посредники получают даже в среднем 30%, 1,5 миллиарда они просто увели от народа и от собственников. И от налога, да? Если бы эта продажа была официальная, город бы получил дополнительные налоги от прибыли. Собственники, возможно, получили бы больше дивидендов. Они просто теряются, и у вас, возможно, есть, и в карте есть. Жалобас перерабатывающем заводе тоже там. Человек может стать в очередь, то никогда его очередь там не двигается. Можно несколько человек оптом. Да, тут мы хотим побороться именно с этим явлением. И я думаю, что у вас открыты фирменные магазины в некоторых городах, и мы считаем, что хотя бы в Кызылкие, Адамжае должен быть открыт фирменный магазин, где местные жители по мелким объемам, да, могли бы купить там по заводской цене. Напрямую у вас мелкие, 5 тонн, 10 тонн, да, для строительства, для ремонта. И хотя фирменные магазины открыты, говорят, они пустуют, не работают, местное население говорят. И формально, если поинтересоваться, по этим фирменным магазинам прошли там, если не 1000, но это сотни тонн. Ну, я, в принципе, с проблемой знаком, я могу пояснить. Вы недавно работаете, так? Нет, я работаю здесь уже, в Киргизии 9 лет, здесь работаю 5 лет уже. С окончания строительства, то есть я завершал строительство. Я все эти проблемы очень хорошо знаю, да, именно местные, да. Мы пытались открывать уже сами магазин, потом обязали крупных покупателей за этим следить. Поскольку мы находимся в реестре антимонопольного комитета, да, мы цены не меняем. То есть моя задача как руководителя, да, больше произвести и больше продать и насытить рынок. Но здесь существует ряд проблем. Я в какой-то мере согласен с вами, да, потому что часть не доходит до потребителя. Сейчас в этом году антимонопольный комитет принимает, принял решение, нас включили еще в один метод регулирования. Нам будет выставлен список тех организаций непосредственно строительных, да, которые берут не на продажу, а на строительство. И мы будем обязаны их обеспечить в первую очередь. Вот эта работа идет. Также мы, скажем, в Латовской Молокмату, нам самим, это понятно, да, то есть мы производители
мы не можем открыть, допустим, 10 магазинов, которые будут сотрудники именно нашего завода. Да? То есть мы крупный производитель, который все равно, это везде в мире так. Значит, на рынке уже, да, есть крупные покупатели, они уже там диктуют свои цены, да, на рынке, могут продержаться, мы за этим, мы сами не можем контролировать, то есть у нас нет таких даже полномочий. Это, согласен с вами полностью, это вопрос местных органов самоуправления, там, начиная от губернатора, там, не знаю, кончая там акимами района и госорганами, такими как антимонопольный комитет. Вот такая ситуация, потому что обеспечить, допустим, мы тоже просчитывали, да, вот у нас, вы видели, у нас отгрузка идет только автомобильным транспортом. Мы сейчас, в принципе, в этом году внедрили новую систему, так называемый весовой поток, чтобы ускорить движение автомашин. Вот. Водителю не надо выходить, он просто заезжает, автоматически взвешивается и уезжает. Ну и потом загружается, взвешивается и уезжает. Вот. И документы уже готовятся на выезд, уже автоматически передаются в отдел сбыта. Но если сюда будет заходить очень много машин мелких покупателей, да, у нас первое это идут вот склады, из чего состоит. Түштүк Кызылкая цемент заводундагы иштердин ийгилик кемчилигине маани берген депутаттар Кызылкая шаарындагы эл менен жолугушту. Анда негизги маселе турак жай жана куруу материалдары, цемент заводу жөнүндө суроо жооптор орун алды. Учурда цементтин 1 тонна баасы 4700 сом, бирок бул көрүнүш 9000, 12000 сомго чейин көтөрүлүп кеткен. Демек 2-2,5 эсе чоңойгон. Цемент өндүрүүчүлөрдүн айтымында 3 миллиард сомдон ашык товар сатылган. Андай болсо дагы 3 миллиард сом кимдир бирөөнүн же алып сатарлардын чөнтөгүн толтурууда. Криминал, коррупция менен күрөшөбүз деген атамекенчи депутаттар тарабынан Баткен областынын Кадамжай, Нокот райондору жана Кызылкая шаарлары үчүн цементти заводдун өз баасында берүү жагы макулдашылды. Мындай демилге жергиликтүү жетекчилик менен биргеликте жакын арада үй куруучулардын үйлөрүн кыдырып, тизмелери такталат жана жер-жерлерде өз баасында сатылат. Сиздердин цемент боюнча biz hazır cement zavodunun жетекчилиги менен жолуктук, мэрдин орунбасарлары дагы барышты. Төмөндөгү ұсыныс киргизелик деп атабыз. 4700 сомдук цемент 9000ге, 8000ге, 7000ге чыгып келген нормалдуу эмес. Бизде ошол жергиликтүү тургундар, Нокатка, Кызылкаяга, балким Кадамжайга мэрия менен биригип үй кура турган адамдардын тизмесин көзүндө кыдырып алып, сага канча керек эмне барасың. Завод башында ошоларды цемент менен камсыз кылыш керек деп атабыз. Бул сиздердин турак жай проблемаларга чечүүгө болгон пайдалардын бири болот. 2013 жылга чейин табигый булактардын иштетүүгө кайсыл район шаар болбосун ишкерлер жергиликтүү бюджетке 2% төлөш керек деген мыйзам бар. Ири ишканасы бар эл өкүлдөр тарабынан ага кошумча терминалдык жана минералдык суулар, куруучу материалдарды өндүргөндөр мындай төлөмдөн кутулат деген норма кошумчаланган. Куруучу материалдар дегенге Араван цемент заводу жана Кызылкая цемент заводдору да кирет. Мындай ири заводдор миллиондогон пайдаларды көрүшөт. Ошондо анын 2% жергиликтүү казынага түшпөсө, демек заводду иштеткендер бир топ ири сумманы өз капчыгына салуу менен элеттиктер миллиондогон суммадан куржалак калышат. Бул мыйзам заводу бар депутаттардын аракети менен өткөрүлүп кеткен. Бирок былтыр 13-жылы 17-июлда биз байкалар кылыптырбыз. Бир мыйзам киргизип, термалдык жана минералдык суулар жана строй материалдар мындай төлөмдөн кутулат деген норма кирип калыпты. Бул эмне болду? Бул Аравандагы, бул Кызылкаядагы цемент заводдорудагы строй материалдар 2% төлөмдөн кутулду. Жаңылышпасам, бул сиздерде ошол 2% эсептегенде 50 миллион сом, 1 миллион доллардан ашык акча болмок. Мынакей заводу бар, депутаттар ушундай мыйзамды алып өтүп кетти. Мына азыр суу куюп атып. Мынакей, суу куюп атып. Нефтинин баасына карап. Бензиндин баасына карап. Бензинди, нефтинин 5 километрге чейин жерден казып, тундрада, ошол жакта трубопровод менен алып келет. Нефт үчүн согуш болуп атат. Трубопровод бияктан өткөрбөй, башка жактан өткөрөбүз. Ананы иштетип анан сатат. Анан жөн эле суу берден сондуруп алып сатат. Башы бирдей. Себеп бир. Фантастика. 100 бөтөлкө чыгарсаң, 2 бөтөлкөсүн ошол айылга бери деген закон бар да.
100 bötөлкө суу куйсаң, 2 bötөлкөсүн ушул айлык койчу. Баасын деп атабыз. Бирок алар суу чыгарган бир 5-6 депутат бар. Мыйзам өткөрүп, термалдык жана минералдык суу чыгаргандар дагы 2% төлөйт деп фото көрсөттү. Мындай мыйзамды Атамекен партиясы туура эмес деп баалап, өздөрүнүн жаңы мыйзамын сунуштоо менен эри ишканалар тапкан кирешесинин 2%-ын жергиликтүүлөргө калтырсын деген мыйзамды калыбына келтирүүнү орундатат. Биз муну туура эмес дейбиз, ушул мыйзам долбоорун киргизип атабыз. 100 bötөлкө чыгарсаң, 2 bötөлкөнүн акчасын айылга төлөп кой, андан кем болуп кетпейсиң. Бирок ал билбегени менен айылга дагы 100 000, 200 000, кээ бир жерде миллион сомго чейин пайда экен. Эгер биз жанагы мыйзамды кайра калыбына келтирсек, ушул Кызылкыя шаары менен Кулат айылы тең бөлгөндө дагы ушул $500 миллион акча алат экен. Аны өзүңүздөрдүн керектиги жаратасыздар. Негизги делген турак жай жана куруу материалдары, цемент заводу жөнүндө сөздөр соңуна чыккан соң, жергиликтүү тургундар атамекенчи депутаттардын алып барып жаткан иштеринин жана демилгелерин колдошту. Кезек эл өкүлдөрүндө кошумча суроолор узатылды. Ал бажы биримдиги, дагы башка эл кызыккан суроолор. Таможня союзуна Кыргызстан кирип атабыз. Россия, Белоруссия, Казакстан союзга биригишти. Армения, Кыргызстан, Тажикстан дагы ошого кошулайт деп атабыз. Таможня союзуна каршы болгон дагы канча адамдар бар. Алар дагы өз пикирлерин айтып атат. Биз келсек Россиядан көз каранды болуп калабыз, эркиндигибизди жоготобуз. Анан товарлар кымбаттап кетет, эл кыйналат деп айтып атат. Бирок биз ар ойлонуп, бери ойлонуп, Кыргызстандын бүгүнкү гана эмес, 10-15 жыл, 20 жылдан кийинки стратегиялык кызыкчылыгын ойлоп туруп, Атамбаевдин ошол демилгесин колдоп чыкты. Россия менен таможня союзуна кирейик деди. Таможня союзга киргенден кийин Евразиялык экономикалык союз түздү. Союз түздү. Ошого да мүчө болуп киребиз. Эгер биз ага мүчө болуп кирсек, биздин граждандер Казакстанда, Белоруссияда, Россияда үйүндө жүргөндөй жүрөт. Черный список деген болбойт. Кыргызстандын паспорту менен бар, Россиянын каалаган шаарына ишкана ачсаң да болот, иштесең да болот. Бүгүн бар, кайра келип жүрсөң болот. Биздин ошол 100 000 деген мигранттар биздин Россиянын шаарларына барганда суранышты. Таможня союзга киргиле. Ата-энелерибизди баарын тизип алып атабыз. Эгерде биз эркин жүрүп калсак, Кыргызстанга азыр $2 миллиард акча жөнөтүп атабыз, аны 3-4 миллиардга жеткиребиз. Анткени эркин барып келебиз. Параны местный милицияга бербейбиз. Качып жүрбөйбүз. Анан жазында иш-пиш чыгып калганда үйгө звонок кылып, участковтарыбызды чакырбай кел, 2-3 айга иштеп койдум деп, алар келип иштеп, дагы таап кетсе, ошентип отуруп биз Кыргызстанга көп акча алып барат эле деп айтышты. Ошоларды угуп, ошолардын кызыкчылыгын колдоп, анан биз Таможня союзга кирүү боюнча Атамекен партиясы чечим чыгарды, президент Атамбаевдин сунушун биз колдоду. Кыйынчылыктар киргенден кийин болушу мүмкүн туугандар. Бирок алар убактылуу, алар чечилет. Кээ бир товарлардын баасы кымбаттап кетиши мүмкүн. Бирок кээ бирлери арзандайт. Мисалы Россияда май, тамак май арзан экен. Россия менен Казакстанда ун арзан экен. Алматыда Бишкекке караганда 3 сомго арзан. Эгер таможня жок болсо, Казакстандан ун Кыргызстанга агып келет. Баа арзандайт. Нан арзан болсо, май арзан болсо, сүт арзан болсо, карапайым адамга биринчи кезекте ошол керек. Машиналар бир аз кымбаттайт. $500 $5-6 миң чейин басына жараша кымбатташы мүмкүн. Бирок мен силерди кубандыра тургандай жагдай бар. Кыргызстанда азыр 1 миллион машина бар. Бул жердеги адамдардын жарымынан боюнда машина бар. Силердин машиналар дагы $1000 кымбаттайт. Силер таможня союзга киргенден кийин $1000 байра болуп каласың. Машина бар бизде 10 жылга жетет турат. Ошондуктан Кыргызстандан мындай коркунуч алып келбейт. Ал эми калган товарлар эми 10-15% кымбатташы мүмкүн. Эң негизгиси биздин айыл чарба продукциясы кымбаттайт. Эгер дыйкан өндүрсө, эт өндүрсө, сүт өндүрсө, өрүк өндүрсө, мөмө жемиш өндүрсө, ал күйбөйт. Кыргызстан эмес, Россиянын шаарларына алып барып сатат. Эми азыр кайда алып барып сатышты да билебиз. Россиянын ар бир шаарында тууганыбыз бар. Звоноктун бир мешоктон баштап бир КамАЗга чейин жөнөтө турган жер бар. Мурун кайка алып барамын деп баргандан да коркот элек.
өзүбүз алып бара албайт элек. Азыр алып барсакка мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, биз таможня союзун колдодук, силерди да колдоп, анча-мынча кыйынчылыктар болсо, ал убактылуу экенчилигин түшүндүрүп, элге мындай эл журтка айтышыңыздарды биз суранабыз. Кыскасы менин укугум тебеленгендин аркасынан мен жогорку кеңешке арызданган болчумун. Ошол арызымдын аркасынан Зулпукаров Никитенкоға берген экен арызымды. Никитенко Наталья Владимировна Лукоевго өткөзгөн экен. Адам аз эсимденчи. Ошол бойдо мен эч кандай ответ алганым жок да. Ошол немеге жооп ала элем, мен ала албайм сиздерден Никитенкоға. Мындай жардам беребиз. Алимжан айчеке айтты, мен жеке кадрлар менен жеке маселе боюнча чечилбей кетти. Анан чечиле турган маселе болот, анан таптакыр чечилбей турган маселе болот, урматтуу туугандар. Анан чечесин жакалай бергенде, мисалы, маселе чечилип калбайт. Бирок эми кандай маселе экенин билбейбиз, азыр эсимде жок. Биз Наталья Владимировна менен барып, Лукоевдон сурап, биз дагы колго алыш кылып чечип бергенге аракет кылайлы. Эми бажы биримдиги боюнча суроо келди, аны мен силерге жооп бердим. Утканда болот, уттурганда болот. Айыл чарба продукциясын өндүргөндө, экспортко товар өндүргөн ишканалардын баары утат. Эч нерсе өндүрбөгөн чиновниктер биз мисалы уттурабыз. Анткени айлык ошол эле анча-мынча айыл чарба продукциясы кымбаттайт. Анча-мынча кымбаттайт. Ошондуктан алар качан болот дейт. Анан менин оюмча баа кымбаттаса бюджет да көбөйөт, өзүңүздөр билесиздер. Бюджет көбөйгөндөн кийин анан акырында ошол айлыктарды дагы мындай көтөрүүгө мүмкүнлүк болот. Менде суроо бар. Tavakkalde bir deputatın bir olduğunu tanışına pelip koyuyorlar. Minister kılıp az işte evet ol keter. Mesela buna koy enerji minister olan atıyor gereken. Ona bunu şadiyip peki onun ekene mesela enerji minister olman. Hazırlanma. Anan diye. Bana madaniyet ministerine mesela. Bir madaniyet ministerinin aparatın işlevegen mesela mümkün al güçlü rejisör, aga talaşıyor. Bu yönünde Mınau Kırgız el batırı, Kırgız el yalısı Beksultan Jakiyev baş bolgan 11 Kırgızstan'a tövbesi görüngen adamlar prezidentke kaç yoldadı. Ol Maya Kanbek İmanaliyet'in adam eken reçten soğuluğu bülötüp geldi. Hakikatsızlıklar dep mugallimler derken 40 yıl işlegen mugallimler, 30 yıl işlegen mugallimlerge dağı şu şaktör ortasında da var. Sebebi sizler ayıp otasınlar 5-6 bin, alar 4 binden ıldıya alışak değiller. Bu bugün kumunda mesela. 70 bin alganlar var. 70 bin somalar. Şunday adamlar var. Anan emeği qo'mchilikda aytilib qoladi. Misol sottor, tigiler bular ömür boyu bizga kalışkan iş yurtundagi pensiyani bunday qilib oladi deb bizga saylovchilar qayriladi. Biz o'shaning uchun hozirgina жаңа bir derejeni izlep atабыз. Şu qanday bolsa hech kimden ziyan gelmey turgandir. Sebebi şu 40 mingdin tegereginde çekleş gerek ekan. Sebebi misalı 100 so'm bolsa pensiyaga bölünген Kırgızstan boyunca. Oşonun bir az ele payız adam 20%ga jakını. 50%dan en sondan jogorku jagına alıp ketip kalat eкен dagı. Köpçülükte az sürme kalganda bölgende janagınday bolup kalады. 5 bin 6 bin dep sizler narazı bolup atasыздар. Kemilerinde 4 binden ıldıy bolup kalады. Oşonduktan biz hakikat bulup bolsun dep 40 mingdi jandan da ıldıy düşürüp 30 binge çeyin. Şu ıldıy jagını alıp atkan 5 binden ıldıy alıp atkanlardı şu 10 binge çeyin götüreyim degen hazır şunun üstünden işlep atabız. Aksakal hazır aytып atasiz. Biz bunu көп жерден кайрылышты да ушул маселе боюнча. Мен ошону тактоо үчүн айтып койдум. Анан эми министрлер боюнча биз колдогон жокпуз ал министрлерди. Анан, конечно, коомдо ар түрлүү пикир болот. Сизге бирөө жагат, бирөө жакпайт, бирөө билгенин жазат, бирөө билбегенин жазат. Может быть, жакшы министрлер болуп калат, кээде начар чыгып калат. Лекин каршы биз койгон министрлердин көбү начар чыгып калат. Эми Кудайдан тилеп турайлы, жакшылыктар болуш керек. Атамекен фракциясынын депутаттарынын отчетун угуп берген суроолоруна канааттанган кызыл кыялыктар Атамекен партиясынын кылган иштери жөнүндө
кенен маалымат алгандыгын жана ыраазы болгондугун жашырышкан жок. Өмүрбек Чиркешевич жогорку кеңештин депутаттары менен бирге келип, ушуларга биз көп суроолорду берип, чоң рахмат силерге. Биз үчүн, кызганын эл үчүн келип отурандарга мен каалайм ушулардын бардыгы ден соолук. Келечекте биздин суроолорубузду аткарып, жаш кылып берсе болот. Өмүрбек Чиркешевичтин сүйлөгөн сөздөрү бардык эл үчүн гана, элдин кызыкчылыгы үчүн гана сүйлөгөнү эшип отурабыз. Ошондук үчүн биринчи эң бир жакшы жол менен кетип барат. Бүгүн мына жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Чиркешевич баш болгон депутаттар келип шайлоочулар менен биз көп нерсени билип алдык. Бу Атамекен партиясынын кыргыз эли үчүн чындап күйгөндүгүнө эми чындап ишендик. Мындан буяка биз Атамекен партиясыны колдойбуз жана добушубузду беребиз. Бүгүнкү күндө Атамекен Социалистик партиясынын жогорку кеңештеги депутаттары бүгүнкү күндө элдин ушу көйгөйлүү маселелерин чечип атканга мына социалдык элдин социалдык тармагыны ошону менен бирге эле ушул пенсия, пособия тууралуу маселелерди дагы оң жолго чечип берүүлөрүнө өздөрү милдеттенип кетип жатышат. Ал үчүн элибиз, журтубуз бардыгы ыраазычылыгын билдирди. Атамекен партиясыны 23 жылдан бери жакшы билем да. Өмүрбек Чиркешевичтин кылган иштери, анын канчалап убагында 70% закон жазган Өмүрбек Чиркешевич 70% ошол жогорку кеңештен өтүлүп ошол азыр ишке салынып турат да. Азыркы кылган иштерде тайманбас бүт эл үчүн күйүп чыккан бул лидер. Буну колдош керек. Биз мына аз бүгүнкү отуруштун жыйынтыгында биз көп нерсени түшүнүп ыраазы болуп кетип атабыз. Биз şu Кыргызстандын курулганга 20 жыл болсок, 20 жылдан бери Атамекендик партия элдин алдында элдин талабын көздөп, элге туура жардам көрсөтүп келе жатат. Биз Атамекендик партиясына ишенебиз. Атамекендик партиясын биз колдойбуз. Кызылкия шаары негизги көйгөйлөрү менен таанышып келдик. Анын эң негизгиси болуп азыркы кезде ошо түштүк Кызылкия цемент заводунда болуп аткан коррупциялык көрүнүштөр. Анан кийин жалпы Кызылкияда болуп аткан азыркы проблемалуу эң негизги зоналарды талкуулоо менен бирге элдин алдында ошо Атамекен партиясынын өзүнүн кыскача отчетун берип кетишти. Бу бүгүнкү катышуу өзүңүздөр көргөндөй депутаттар катышты, шаардын активдери катышты. Жөн гана ушун менен чектелбестен НПОнун өкүлдөрү дагы, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү да катышты. Ачык, айкын талкуулоолор болду. Өзүңүздөр көргөндөй мындай алдын ала даярдалган суроолор болгон жок. Аябай мындай катуу сөздөр да болду. Бирок ошону менен бирге мен ойлойм аябай ачык баарлашуу болду. Атамекендин позициясын, негизги биздин лидердин позициясын элдин арасында кеңири колдоого ээ болгонун биз дагы бир жолу далил алдык өзүбүзгө.